Баарыбыз байкап жатабыз, азыр абдан чоң геосаясий иштер күч алып аткан кези. Анын үстүнө биринчи баягы визитинде, иш сапарында абдан жогорку спектрдеги пикирлер алмашылган болчу да. Вот ошону коррекциялоо максаты болду деп ойлойм. Мен аны өздөрү деле айтышты. Менимче көп маселе ошол эки лидердин ортосунда ачык айрым форматта болду да. Азыр абдан тез өзгөрүп атат. Геосаясий оюндар, геосаясий мамилелер, ошол бали өзүн узатып чыгып аткандагы мамилеси, экөөнүн террасадагы ары бери басып сүйлөшүп тургандары чынында эле мурда мындай болгон эмес. Анан узатып атканда Путиндин өзү демилгеси менен кучакташып бири-бирин узаткандыгы, кол булгалап калгандыгы эми баягы кээде баналдык бир мындай бир мамиле катары эле көрөбүз, бирок бунун ичинде улуу державанын лидеринин мамилесинде абдан чоң мындай баягындай мээримдүүлүк деп айтсак болот, жакшы көз караш деп айтсак болот. Буну эми жалпы биздин кыргыз элибиздин, кыргызстандын олжосу деп айталы. Анткени азыр жаңы келген лидерлерди таануу процесси азыр абдан татаал болуп кетти. Илгери дипломатиялык протоколдор биринчи орунда болсо, азыр лидерлердин өз ара мамилеси дагы абдан маанилүү болуп бара жатат да, себеби өзгөрүп атабыз баардыгыбыз. Ошондуктан мен биздин лидерди куттуктайт элем, биринчиден кыргыз элин куттуктайт элем. Эми ушундай темпибизден жазбай, ошо лидердин айла чекесинде топтолуп, сындаган жерде сындап, баягындай конструктивдүү сындарды айтып, а бирок негизинен баш жүздү бириктире турган мезгил келди. Ошонун жакшы жашааны кече Сочиде болду да.